Дүйнөдө аялдарга, балдарга жана кары-картаңдарга карата зордук зомбулук күч алууда. Кыргызстанда акыркы айдагы секелек кызга жасалган үрөй учурган мыкаачылыктан соң зомбулукка жол бербейбиз деген аталыштагы чыгармачыл адамдардан турган демилгечилер тобу уюшулду. Аталган топтун уюштуруучусу Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты Гүлзада Астаналиева биз менен ой бөлүштү. Акыркы жылдары, айрыкча акыркы айлары десек болот, биздин коомдо тилекке каршы дөбө чачты тик тургузган зомбулуктар улам массалык маалымат каражаттарынан билип окуп, анан ага кайдыгер кароого такыр мүмкүн эмес болуп калды. Биз ушул айрыкча акыркы жана Кадам жайдагы 14 жашар окуучу кыздын зордукталып өлтүрүлгөндүгү жана мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгү, колу байланып, мойнуна жип салынып, биз ошондон кийин анан чыгармачыл топ ушул жазуучулар, акындар, журналисттер, блогерлерди чакырыкташтап, өзүбүзчө бир демилге көтөрүп, бир демилгечи топ түзүдүк да. Мунун максаты эмне эле? Биз чыгармачыл адамдар, интеллигенция, коомдо болуп жаткан ушундай окуяларга каршы сөзүбүздү айталы, үнүбүз жетсин, кандайдыр бир маалыматтык кампания дейбизби, жүргүзөлү деген максат менен уюштук. Негизи эле мен буга чейин дагы зомбулук темасына, зомбулуксуз мамиле деген өзүнчө бир түшүнүк бар дүйнөдө, илимде зомбулуксуз коммуникация деген. Ошол боюнча буга чейин да семинарларга катышып, Индияда өткөн Махатма Ганди атындагы институттун семинарына катышып, ошондон атайын ушул боюнча билим алдым эле. Буга чейин дагы пандемия учурунда биз баарыбыз онлайн окуп калганда, мен ушул зомбулуксуз мамиле, жашоонун тили деген бир семинар алдым эле. Индиядагы Махатма Ганди атындагы институттун профессорлорунан. Ошондо бул зомбулук деген бул бүтүн дүйнөгө жайылган апаат экенине, жана аны бүтүн дүйнө күрөшүп жаткан, жана анын күрөшүү жолдорун, анын тамырын кыркуу, жоюу жолдорун ушул семинардан үйрөнүп, өзүм дагы мугалимдерге, студенттерге, окуучуларга семинар берип келгенмин. Андан кийин ушул тажрыйбам негизинде массалык маалымат каражаттарына макалаларды жаздым. Зомбулуксуз мамилени кантип түзөбүз, эмне үчүн зомбулук көбөйүп баратат, анын тамырын кантип кыркабыз, эми биротоло зомбулукту жок кылып коюу дагы кыйын, мүмкүн эмес сыяктуу. Анткени адам табиятында бул нерсе кайсы бир деңгээлде боло берет да. Бирок баягы жакшы сөз айтсаң жылан ийинен чыгыптыр дегендей, зомбулукту кыскартууга болот, коомду агартууга болот, жакшы жакка үндөөгө болот. Бул үчүн кээде атайын даярдык керек экен, атайын бир ыкмалар керек экен. Мына ошол өзүбүз үйрөнгөн тажрыйбаны ошол семинарлар менен гана чектелип калбай, жалпы коомчулукка, жалпы Кыргызстандын масштабына, алкагына алып чыгалы деген бир ой менде бар болчу. Анан бул ойду кайсы бир деңгээлде план түзүп, балким окуу куралын жазсакпы, усулдук бир колдонмо материалдарды мектептерге даярдап берсекпи деген ой менен жүргөм, өзүмдүн пикирлештерим менен. Бирок кечеги жаш кыздардын зордукталып, мыкаачылык менен өлтүрүлүп, ушундай кыйноого учурагандан кийин биз муну бир коомдук кыймыл катары өзүбүздүн үнүбүздү айтып, коңгуроо чалып, анан чыгармачыл инсандарды айрыкча өзүбүздүн тегерегибизге топтоп, ар бирибиз Фейсбукта өз алдынча пост жазган дагы жакшы, албетте. Реакция көрсөткөн абдан жакшы, бирок көпчүлүктүн үнү катуураак чыгат дегендей, көпчүлүккө жетет дегендей. Анан ар кимибиз ар кайсы региондонбуз, ар кандай соц тармактарда топтордобуз, WhatsApp группалардабыз, ошолор аркылуу жайылталы деген демилгечи топтун максаты ушундай болчу да негизинен. Анан биз ушул окуянын эртеси күнү эле топтоло калып Фейсбуктан өзүнчө группа ачтык, зомбулукка жол бербейбиз деп. Мен ушул учурдан пайдаланып ошол группага баарыңыздарды катталыңыздар деп айтмакчы элем. Зомбулукту токтотуу жана алдын алуу демилгесине атайын өкүл болуп кирдим. Бул зомбулукту токтотуу, алдын алуу ар бир адамдын
милдети болуп эсептелет. Тилекке каршы азыр кыргыз коомунда зомбулук барган сайын күчөп баратат. Буну алдын алуучу сезимдер бул сүйүү, мээримдүүлүк, адамгерчилик сезимдери. Бирок тилекке каршы биздин коом барган сайын бул сезимдерден куржалак болуп баратат. Негизи ушул сезимдердин жетишпестигинен улам адамдар негедир ажаан, кардуу, заар болуп бара жатат. Буну алдын алуу үчүн биз зомбулук жасаган адамдын укуктук жоопкерчилигин жогорулатуубуз зарыл, эң оор жаза берүү зарыл. Эң оор жаза дегенде бул өлүм жазасы катары түшүнбөш керек. Бычып салуу же аны өмүр бою эркинен ажыратып, ал жакта эч кандай жеңилдиктерди бербөө зарыл. Экинчиден, үй бүлөдөгү ар бир ата эне кыздарын колдоп, аларга ишеним бериши зарыл. Колдоп турганын, кандай гана учур болбосун, колдоорун сездириши керек. Бизде бул жактай кыргыз коомунда, кыргыз үй бүлөлөрүндө, кээ бир үй бүлөлөрдө кыз балага өздөрү тарбия берген кыздарына ишенбөөчүлүк абдан орчундуу маселе. Себеби кызы канчалык билимдүү, канчалык акыл эстүү болуп, өз күчү менен башка өлкөлөргө окууга өткөн убакта дагы бул кандай окуу экен, кандай жер экен дегендин ордуна ата эне сен ал жака барганда бузулуп кетесиң, башкага күйгө тийип кетесиң деген сөздөрү менен психологиялык жабыр беришет, моралдык жактан жапа чектиришет. Андан көрө дайыма кызына ишенимин, колдоосун көрсөтүп турушу зарыл. Үчүнчүдөн, зомбулукка дуушар болгон балдарга, адамдарга, кыздарга атайын колдоо уюмдары, колдоо топтору түзүлүп, психологиялык жардамдар берилиши шарт. Төртүнчүдөн, мен ушунчалык чоңдон чоң маалымат каражаттарынан үн алгы, сын алгы, газета, сайттардан суранаар элем. Зомбулукка дуушар болгон аялды, баланы чуркап барып, ошондон маек ала коюп, аны өздөрүнүн программасы менен толтура коюуга шашпай, ал тууралуу маалыматты алып, бирок ошол зомбулукту жасаган зөөкүрдүн жүзүн ачыш керек. Элге ошону көрсөтүш керек. Ансыз да зомбулукту тартып, жапа чегип жаткан аялдын дагы да моралдык жактан сокку берүү туура эмес деген ойдомун. Зомбулукка каршы маалыматтар ар кайсы интернеттин ар кайсы жерлеринде болбой бир жерге топтолсун деп ошондой максатты да көздөгөнбүз. Жана ошол жерде пикирлер айтылсын, ошол группа аркылуу, ошол канал аркылуу биздин үнүбүз жалпы коомчулукка жетсин деген максат болчу. Анан мен акыркы күндөрү ушул зомбулуктун кандай жолдор менен болуп жатканын анализдеп атып, мындай бир бүтүнгө келдим. Бизде зомбулуктун алдын алууга көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Биз азыр көбүнчө натыйжасы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Өлүм жазасы жөнүндө сүйлөшүп жатабыз да. Бул дагы маанилүү албетте, бирок негизги фокусту, негизги акцентти биз зомбулуктун чыгуу тамырына, себептерине бурушубуз керек да. Бала бакчадан баштап мектептер, окуу жайлар, ушундай коомдук уюмдардын арасында, коомчулуктун арасында айыл өкмөттөрү менен тыгыз иштеп иштешибиз керек. Бул үчүн менимче, менин жеке пикиримде азыр маалымат каражаттарынын кайсынысы күчтүү? Көбүнчө видео, аудио форматындагы маалыматтар абдан күчтүүлүк кылат. Постерлер мисалы үчүн бизде ошол күнү эле эртеси күнү биздин сүрөтчүбүз, аниматор Каныбек Өмүрбеков деген агайыбызга кайрылганыбызда ал дагы ушул демилгени колдоп өзүнүн постерлер сериясын чыгарып атат. Постерлер сериясы ушул соц тармактар аркылуу азыр жайылтылып жатат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, колдойм деген адамдар болсо, анда бул плакаттарды чыгарып жерлерге, айыл жерлерине, шаардын көчөлөрүнө, ири көчөлөрүнө келсек, мектептерге келсек абдан жакшы болмок. Бул да күрөшүүнүн бир жолу деп эсептейм. Андан тышкары роликтер,
Анан эң негизгиси жөн гана таасир берүүчү эмоционалдык негизде тартылган роликтер эмес, маалыматтык негизде тартылган роликтерге басым жасашыбыз керек. Ал биздин жаштарды, балдарды зомбулуктан качуунун, зомбулукка дуушар болуп калбоо жолдорун үйрөтө турган роликтер болуш керек. Мына акыркы учурдагы кылмыштардын негизинде көбүнчө жаш кыздарды шантаж жолу менен, коркутуу жолу менен, видеолоруңарды интернетке чыгарып жиберем, сүрөтүңөрдү чыгарам деген коркутуу жолу менен кайра кыйнап келишкенин көрүп атабыз да. Бул жерде маалыматсыздык, укуктарын билбегендик дагы болуп жатат. Биз бүгүнкү күндө ушул өспүрүм балдарга дагы өзүнүн укуктарын билдирүү, ошол кылмышкердин кандай белгилери болот, кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн, кантип торго түшүрүшү мүмкүн деген маалыматтарды жайылтышыбыз керек. Бала эгер өзү маалымдуу болсо, ушундай учурларда кимге кайрылыш керек, кандай кадамдарды жасашы керек, эгер аны билсе, анда бул кылмыштардын алдын алуу болмок да. Ошондой эле менимче кичинекей китепчелер чыгарышыбыз керек, роликтерди чыгарышыбыз керек, социалдык роликтерди, маалыматтык роликтерди. Анан менимче жана соцпедагогдор, психологдор жетишпейт мектептерде деп атпайбызбы, мугалимдерди тренингтерден өткөрсөк болот деп ойлойм. Биз бүгүнкү күндө мектептерде соцпедагогдор, психологдор жетишпейт деп айтып жатабыз. Чындыгында жетишпейт. Бирок биз муну мугалимдерди, бардык мугалимдерди даярдоо менен, класс жетекчилерди даярдоо менен чечсек болот. Эгерде мүмкүнчүлүктөр жок болсо, анда онлайн курстарды уюштурсак болот. Айтор күрөшүүнүн, маалымат жеткирүүнүн, маалымдуу болуунун, ушул зомбулук менен күрөшүүдөгү билимдүү болуунун бардык жолдорун колдонушубуз керек. Мына ошон үчүн биз ушул демилгечи топ түзүлүп, эгер мүмкүн болсо биз мамлекеттик органдар менен, мекемелер менен, министрликтер менен, департаменттер менен иштешүүгө даярбыз. Баарыбыздын өзүбүздүн негизги жумушубуз бар, бирок биз кайдыгер болуп, бул маселе менин маселем эмес деп четте турсак, анда бул маселе жалаң гана ушул укук коргоо органдарынын, жалаң гана ушул социалдык кызматкерлердин же болбосо мамлекеттеги тиешелүү адистердин гана колуна берип, ошолор чече турган маселе деп четке турсак, бул маселени чечүү өтө кыйын. Биз жапырт коомчулук, айрыкча билим берүү тармагында иштеген, чыгармачылыкта иштеген, анткени чыгармачылык чөйрөдө иштеген адамдардын, инсандардын сөзү күчтүү, чыгармалары күчтүү, алардын таасири таптакыр башка. Мына ошол максатта биз ушул демилгечи топ түзүлүп, ушул ишибизди баштадык. Кудай буюрса, бул иш туруктуу түрдө үзгүлтүксүз жүргүзүлө бермекчи. Зомбулук дегенде эле биз көбүнчө физикалык зомбулукту ойлойбуз да. Мен ошол жазган макалаларымда дагы зомбулук деген эмне экенин түшүнмөйүн, биз аны менен күрөшө албайбыз. Катардагы эле, карапайым эле, жөнөкөй эле, оюнда кири жок адам деле зомбулук көрсөтүшү мүмкүн. Сөзү менен, мамилеси менен. Үй бүлөлүк зомбулук абдан күчтүү бүгүнкү күндө. Балдарга карата мамилебиз кайрадан баланы тарбиялоо, үй бүлө куруу, жубайлардын ортосунда мамиле, ошону жакшыртуу, ошонун өзү бул чоң маданиятты, чоң билимди талап кыла турган мезгилде жашап жатабыз да. Биз эми 21-кылымда мына ошонун баарын билебиз дебей үйрөнүшүбүз керек мезгилде жашап турабыз. Зомбулуктун тамыры ошол ойлонбой сүйлөп, бирөөнүн жүрөгүн ортуп койгон сөздө жатат. Ойлонбой сүйлөп, бирөөгө акыл айтам деп, бирөөгө туура жол көрсөтөм деп, кээде бирөөнүн баягы жүрөгүндөгү жараатына тийип, анын агрессиясын чакырып, анын кыжаалатчылык кылып, анан ал баягы зомбулук жугуштуу оорудай да, ал эмоционалдык уу таркатат денеге. Ар бир сөзүбүздү ошо кылдаттык менен сүйлөгөнгө, ал тургай балабызга, ал тургай жубайыбызга, жолдошубузга ошол сөз менен иштөө маданияты дагы өтө маанилүү да. Анткени зомбулук, жана айткандай, эмоционалдык уу бул кадимкидей денеге таркайт, денеден кийин адамдарга жугат. Бунун ушундай бир кесепети бар да. Зордун түбү коор деп элибиз айтып келген. Анын түбү эч качан жакшылыкка алып барбайт. Зомбулук менен, зордук менен, бирөөгө үстөмдүк, басынтуу менен эч качан биз өзүбүз каалаган тиешелүү натыйжага жете албайбыз, кандай максат болбосун. Ошондуктан менимче ушул зомбулуксуз коммуникация, адам укуктары, бала укуктары, үй бүлө маселелери деген түшүнүктөрдү кеңири ошол жөнүндө маалыматтарды
элге жайылтышыбыз керек. Менимче тамыры ушунда. Ошондой эле мектептерде атайын үй бүлөлөрдөн, ар бир үй бүлөдөн башташ керек. Аялдын адамдык, инсандык түзүлүшүн, аялдын көп кырдуулугун, ал бир гана үй кожойкеси эмес экендигин ар бир баланын жан дүйнөсүнө сиңирип чоңойтуу зарыл деген ойдомун. Эгерде биз бул зомбулуктун алдын албасак, токтотпосок, бул ансыз да ыдырап, сүйүүгө, мээримге зар болуп өсүп келе жаткан жаш муундар дагы да көптөгөн зомбулуктарга барып, бир мамлекет катары өнүгүп өспөй, ансыз да жакыр өлкө катары жок болуп кетүү коркунучу толугу менен коркунучу бар. Биз кайдыгер эмес жарандар бул көйгөйлүү маселени токтотушубуз зарыл. Мен ойлоймун, негизинен зомбулукка кандай адамдар дуушар болот? Зомбулукка үйүндө кемсинтилген, сөзү өтүмдүү болбогон, дайыма басмырлоо менен чоңойгон балдар, кыздар башына зомбулук келгенде унчукпай, зомбулук ушундай турбайбы? Же ошондой үй бүлөдө чоңойгон балдар, дайыма алсызы, күчтүүсү алсызын сабап чоңойгон балдар, күйөөсү аялын сабагандардын аялы баласын сабап, бул зомбулукту нормалдуу көрүнүш катары карашат. Эгерде коомчулук, мугалимдер, интеллигенция дегеле катардагы ар бир жаран бул маселеге көз жумуп, кайдыгер болуп, кайдыгер мамиле кылсак, бул менин ишим эмес, тиешелүү органдар иштей берсин десек, бул ар бирибиздин үй бүлөбүзгө коркунуч алып келе турган кесепетке алып келет да. Бардыгыбыздын балдарыбыз мектепке барат, баарыбыздын кыздарыбыз эрте калып, кеч калып иштешет, окууга барышат, курстарга барышат дегендей. Коомдо коопсуз жашоону камсыз кылуу бул ар бирибиздин колубузда. Ар бирибиз коңгуроо кагышыбыз керек. Мен жеке пикирим ошондой. Кээде бизде айрыкча интеллигенция, же болбосо илимпоздор, же болбосо акын жазуучулар, сүрөтчүлөр өзүнүн жеке чыгармачылыгы менен гана алек болуп, мен ошол менен элиме кызмат кылып атам деп ойлошум мүмкүн. Бирок бүгүнкү заман таптакыр башка. Бүгүнкү заманда коммуникация абдан күчтүү, байланыш каражаттары, каналдары абдан күчтүү. Биздин үнүбүздү жеткире турган мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай чоң. Биз дүйнөнү, коомду тегерек четибизди мына ошол агартышыбыз керек. Анда эгерде андай максат болбосо, анда чыгармачылыктын, биздин жасап аткан эмгектин кереги эмне деп ойлойм да. Ошон үчүн үнүбүздү чыгарып, өзүбүздүн салымыбызды кошо турган убакыт келди. Четте калбашыбыз керек. Бул маселеге бардыгыбыз реакция кылып турсак, бул сөзсүз түрдө азаят. Анткени бардык жерден үнүбүз угулуп турса, бардык жерден коңгуроо кагылып турса, бул кылмышкерлерди да сестентет. Ошондой жаман ою бар кишилердин дагы оюн өзгөртөт. Балдарды маалымдуу кылат, аял затын маалымдуу кылат. Мына биз ошол негизги максат ошол маалымдуулукка үндөө. Мен дагы айтар элем, жана бүгүнкү күндө биз жанагы спортсмендерибиз менен абдан сыймыктанып жатабыз. Акчол Махмудов деген спортсменибиз бизге дүйнө чемпиону болуп, алтын медальды алып келип, баарыбызды сыймыктантып, духубузду көтөрүп турган чагы, ошол сыяктуу Акчолдой элдин көзүндө болуп турган адамдарыбыз дагы өздөрүнүн сөзүн айтышы керек деп ойлойм. Кайрылуу жасашы керек деп ойлойм. Анткени алардын кайрылуусу, алардын үнү дагы күчтүү угулат, таасирдүү угулат да. Жана ой пикирлердин лидерлери деп коет. Бүгүнкү күндө ошондой түшүнүк бар. Ой пикирлердин лидерлери бул боюнча өзүнүн сөзүн айтып, зомбулук менен күрөшүүнүн алдыңкы сабында болушу керек. Зомбулукту токтот деген темадагы сүрөттөрдүн автору Каныбек Өмүрбековдун дагы оюн уктук. Азыркы кездерде бизде социалдык ар кандай көйгөйлөр көбөйүп көзүп жатат да бул жердечи. Анын себеби бул жерде дагы көптөгөн бир ар кандай себептер бар. Бир чети тарбия чоң маани, мисалы үчүн чет мамлекетке кеткен ин аталар балдарды таштап кетип атышат. Ошондой эле бул жерде өз алдынча калган балдар
кыздар негизи дагы көп ушундай бир проблемаларга кабылып жатат, социалдык ар кандай проблемаларга. Ошон үчүн биз коом бул жерде мындай көңүл кошуп калбаш керек. Бул жерде баардык мамлекеттик деңгээлде жана ошондой эле коомдук активисттер өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүшүп, ушул бул жагынан бир таасир эткенге аракет кылышыбыз керек да. Ошон негизинде биз дагы бул жанагы социалдык проекттер инициатива катары баштаганбыз. Гүлзада Станалиева баш болуп, бул жерде ошол бүтүн медиада сөздөр, ар кандай медианын ар кайсы каналдары менен таасир этүү аракет кылууда, таасир этүү менен аракет кылуу. Ошон үчүн да мен дагы өзүмдүн адистимди колдонуп, социалдык плакаттарды, постерлерди чыгаруу жана ушул сыяктуу визуалдык ушул проблемаларды чагылдыруучу чыгармаларды жаратуу оюнда мына жакында бир эки жарыяланды. Мындан ары дагы бир канча серия постерлерди чыгарам деп ойлойм. Ушул зомбулукту токтотуу деген темада. Биз ушинтип көбүрөөк элдерге, жаштарга, энаталарга жана алардын тегерегиндеги ар кандай биздин коомчулукка, кичинекей социумдарга биз жеткизишибиз керек да, ушуларды түшүндүрүү иштери менен. Алардын канчалык деңгээлде бизге мындай негативдүү нерселерди жаратып атканын, жаштардын өсүү өнүгүүсүндө ар кандай негативдүү тарбияларды берип аткан дагы көптөгөн нерселер бар. Мына ошолорду туура түшүндүрүү менен биз аракет кылып жатабыз.